Айткулов Муктарбек 1966 жылы 28 ноябрда Талас облусунун Талас районундагы Талдыбулак айылында Чабандын үй бүлөсүндө төрөлүп, аталган айылдагы орто мектепти окуп бүткөн. Жогорку билимдүү 1997 жылы Кыргыз архитектура курулуш институтун бүтүрүп, инженер куруучу адистигине ээ болгон. Эмгек жолун өз айылынан сугатчы, андан кийин Чабандын жардамчысы болуп иштеп баштаган. 1988 жылы Фрунзе шаарындагы ЭВМ заводунда монтажник, андан соң шаардагы Ритм курулуш кооперативинде курулушчу болуп иштеген. 1991-97 жылдары Бишкек коомдук кыймылынын төрагасы, 1997-2005 жылдары Бишкек шаарындагы Арча Бешик өзүн өзү башкаруу комитетинин төрагасы, 2005-2008 жылдары Бишкек шаарындагы Ленин райондук администрациясында акимдин орун басары болуп эмгектенген. 2003 жылы Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы, 2008 жылы мамлекеттик муниципалдык кызматынын отличниги деген төш белги менен сыйланган. Мен Кыргыз элге кайрылып кетер элем. Кыргызстандыктар, мен Кыргыз Республикасынын Аксакалдар Бакай коомунун төрагасымын Токтобай Назаралиев. Өзүм Таластан болом. Эми бу жерде азыр бар шайлоо убагы болуп калды. 30 жылдан бери шайланып келген биздин айрым депутаттарыбыз деле ушака чыгып атканына биздин карапайым калк каршы булар. Эми силер уялсаңар деле 30 жыл өсүп билгениңерди кылдыңар. Эми биздер келечек жаш силердики. Мына карапайым элден чыккан депутаттарды колдош керек. Биз муногу Айтыкулов Муктар ушу Арча Бешикте ушул 30 жылдан бери кызмат кылып эл менен аралашкан экен. Өзү биздин Таластын баласы экен. Ушуну Таластын элине мен кайрылар элем. Ушуну бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып, ушу Таластан болгон балдар бардыңар башыңарды кошулса, ушу жерден башты жактан ажыраткандай кылбай, ушу депутат боло турган балдар бардыңар чогулуп башыңарды кошса, мен Муктарга да азыр айттым. Таластын элинин ушу канча депутат болушунун башына башын кошта, ушу жерден аксакалдар болот, жаштар болот. Ушунун жарай турган балдарды шайлайлы. Ар бир эл өзүнүн балдарын шайлашка башы жетет. Кимин кандай дем алганын билет. Ушуну алданбай жаштар, эскилерге алданбагыла. Жаштар жакшы, өзүңөр каалаган мандатты сатпай, акчаны мандатын саткан, элин журтун саткан, ата-энесин саткандай болот. Келечек Кыргызстан өзүбүзгө керек. Бөлөк улуттарга керек эмес, мен бөлүп айткан жерим жок. Биз кыргыз каяка барасың? Эч жака өзүбүздүн балдарды жаман жакшы дебей, ушул арабаны тарта турган балдарды койдоп, кыргыз элге кайрылып кетер элем, түндүк түштүк башыңарды бириктиргиле. Бүгүн биздин депутаттыкка өзүн көрсөтүп аткан уулубуз Муктар менен жолугушкан, эл чогулуп аткандан кийин мен да өз салымымды кошуп келип калдым. Анткени Муктарды баардык Арча Бешиктин тургундары жакшы билебиз. Анткени бул жер жаңы эле башталганда, жаңы конуш башталганда какыраган кактала, чөптөр өсүп, кууралар өсүп турган тала эле. Мына эми ушул Муктардын жардамы менен элдин баары жакшынакай болуп, үй менен камсыз болдук, жер үлүштөр бөлүп алып, андан кийин заңгыраган үйлөр салынды. Анда биз кичине жашыраак элек, азыр кемпир болуп калдык ментип. Бирок Муктардын эмгегин Арча Бешиктин жашоочулары эч унутпайбыз. Мен өзүм Таластан болом. Анан Муктар ошо биздин Таластан өзүн депутаттыкка коюп көрсөтүлүп аткандан кийин мен ошол бир кичине жакшы каалоомду айтып коеюн деп келип калдым. Анткени эгер Муктар өзүн депутаттыкка коюп буйруса, биздин берген жакшы тилек, жакшы каалоолорубуз менен өтүп кетсе, Муктар мыкты депутат болот. Элге ушун жалпы областтын элине жакшы жардамы тиет деп мен ишенем. Муктарбек Айткулов Бишкек шаарындагы Арча Бешик жаңы конушун түптөөдө зор эмгек кылган. Андан тышкары Бишкек шаарынын башка жаңы конуштарында 28 мектеп, 7 бала бакча, 16 амбулатория, 262 километр жол, 30 километр асфальт жол, 18 спорт комплекс, 4 километр троллейбус линиясын жана тургундарга керектелген бардык шарттарды түзүүгө Муктарбек Айткулов баш оту менен киришип, өзүнүн эбегесиз салымын кошо алды. Урматтуу кыргыз элим, мына быйыл жаңы конституцияга ылайык шайлоодун жаңы түрү болуп атат. Партия менен жана жеке бир мандаттуу системде. Мына бүгүн ошол бир мандаттууда бизден Арча Бешикте жашаган Муктар Айтыкулов Мукулович кетип аткан экен. Бул жигитти мен көптөн бери билем. Мына бул жигиттин мээнети ошо мына Арча Бешик конушуна аябай мээнети зор.
Егер ушул жигитти колдобосок, анда болбойт. Бул жигитке мына бүт бейбачарлардын баарына жер бөлүшүп, мына Арча Бешик менен Ак өргөнүн көтөрүшүндө, бул жерге канча инфраструктуралардын баарын курганында ошолордун баарын иштеди. Бул жалаң эле бир жерде иштеген жок. Бул шаардык депутатка да, шаардык кеңешке да депутат болуп, ал жакта ошол жерде иштеп жүргөндө көп Арча Бешик менен Ак өргөгө көп салымын кошту. Мына азыр Талас 21 Талас райондук шайлоо округунда болуп аткан экен. Мен Талас элине кайрылайын деп атам. Талас эли мына жогоруда мынакей ушул бул Конституция болбосо мурда жалаң байлар, жалаң акчалуулар өтчү эле. Мына ошо Муктардай жигиттер болуш керек азыр заманга келгенге караша. Бул өзү элдин баарын тырышып жакшы эме кылат да, өзүнүн мээнетин бербейт. Мына ошо Арча Бешикти Ак өргөнү баарын өнүктүргөн, мына Таластан коюп атат, урматтуу Талас эли, 21 шайлоо округунун элдери. Мен силерден суранарым ошол Муктар Айтыкуловду колдоп койгула. Анткени бул бала кичине кезинен мына ошол Арча Бешиктин курулушуна катышып, өзү архитектураны бүткөн, жакшы эле жогорку кызматтар иштеди. Ленин районунда аким болду. Бештик кеңешке депутат болду. Ошо депутат кезинде болгон алышын баарын жумшап, мына Арча Бешик менен Ак өргөгө канча мектептер, мынакей спорт комплекстер, ошолордун баары курулуш ошол Муктардын кылган мээнети. Эгер ошо жогорку 21 шайлоо округу Муктарга шайлоо алсак, бул бала кичинеден баштап тырмышак өзүнүн көздөгөн максатын дайыма аткарган жигит. Ошон үчүн мен силерди чакырат элем. Ушул жигитке добуш берип коюңуздарды суранам. Муктар агабыз ушул депутатка аттанып жатыр. Албетте бизде депутат десе ошол элдин кызматын кыла турган адамды түшүнөбүз. Бирок негедир элге кызмат кылган чыныгы патриоттор келбей атат. Келсе да аз келип атат. Ал эми Муктар агабыздын кылган эмгектери өтө көп. Мына ошол биз турган Арча Бешик конушундагы ушул киши түптөп кеткен. Ак Ордону ушул киши түптөгөн. Азыркы учурда ошол Ак Ордодо бир топ адамдар үйлөрүн салып алган, бирок документсиз жүргөн адамдар бар. Мына ошол документтерди бүтүргөнгө дагы көп чуркап жүрөт. Мэрияда, жогорку кеңеште ар дайым ушул эл үчүн, жер үчүн деп, ушу элдер документи болуп калсын, үйлүү болуп калсын деп кызматын кылып жүрөт. Мен ойлойм, эгерде Муктар агабыз келген болсо, мына ушул көп муктаждыктар элдин баягы муктаждыктары чечилип, жакшы кызматын кылат беле деген ишеничтебиз. Андыктан таластык бир туугандарга да кайрыларыбыз. Ушул Муктар агабызды колдоп коюңуздар. Эгерде Муктар агадай кишилер келе турган болсо, мен ойлойм дагы көптөгөн маселелер чечилет. Муктарбек Айткулов айрыкча Арча Бешик жаңы конушуна салган салымын келечек муун өзгөчө баа берип, тарыхта өз ордун табар. Бир кездеги жарык, жолу, суусу жок Арча Бешик конушу бүгүн таанылгыс болуп өзгөргөн. Буга биздин каарманыбыздын өзгөчө салымы бар. Учурда аталган конуш Борбор калаабыздын эң өнүккөн, баардык ыңгайлуу шарттары бар конушка айланды. Ассалому алейкум, урматтуу Талас элим. Мен өзүм тааныштырып өтсөм, фамилиям Бешкожоев Шербек Курманбекович. Ушу Талас областынын Талас районуна караштуу Көктөкөй айылынын тургунумун. Ошол жерде чоңоюп өскөм. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында жашап эмгектенем. Урматтуу Талас элим, урматтуу кадырлуу карк. Мен сиздерге кайрылуу жазап атканымдын себеби, бүгүнкү күндө жогорку кеңешке депутаттыкка аттанып жаткан менин досум Айткулов Муктарды колдоп бериңиздерди сурануу максатында кайрылуу жазап атам. Урматтуу мекендештер, урматтуу Талас элим, ушул Муктарды бир-эки ооз сөз менен айтып кетким келет. Муктар жөнүндө айтсам, мына менин артында турган Бишкек шаарындагы Арча Бешик жаңы конушун 90-жылдан баштап түптөп ушул жерге кыргыз элинин жаштарын үйсүз квартиралап жүргөн, батирлеп жүргөн жаштарга үй салуу үчүн өздөрүнө квартиралап жүрбөстөн там салып алуу үчүн жерлерди бөлүштүрүп берүүгө, мыйзамдаштырууга чоң эмгек салымын кошкон. Бүгүнкү күндө ушул Арча Бешик конушунда 30 миңден ашуун официалдуу түрдө кадырлуу калк жашап келет. Ошо 35 миңдин баардык адамдарынан сурасаңар, Муктар жөнүндө только жакшы гана ниеттерин айта алышат. Себеп дегенде, ушул жерге Муктардын салымы өтө чоң, өтө зор. Бирок бүгүнкү күндө дагы ар кандай коррупциялык схемаларга каршы туруп, ушу Бишкектеги түзүлгөн 4 райондогу жерлерди элдерге мыйзамдаштырып берүү боюнча бүгүнкү күндө 7100төн ашуун элдер документсиз жок жашап келишет. Ошолорго
өзүнүн салымын кошуп, коррупциялык системаларга каршы туруп, госрегистр жана башка мамлекеттик мекемедеги жемкорлорго каршы туруп, эл үчүн кызмат кылып келет. Урматтуу кадырлуу карт, бизге бүгүнкү күндө жогорку кеңешке ушул Айткулов Муктарга окшогон белдүү, камчыга сап боло турган, чынчыл, мекенчил, ата журтун эли үчүн кызмат кылган муундар керек. Мен сиздерге кайрылуумдун себеби, урматтуу кадырлуу карт, ушу 28 ноябрда кайдыгерлик кылбастан шайлоо участоктарына келип, Талас областындагы шайлоо участоктарына келип, ушу Айткулов Муктарды толугу менен колдоп берүүңүздөргө өтүнөм, суранам. Жана мен сиздерди ишендирип кете алам. Муктар жогорку кеңешке депутат болуп келсе, өзүнүн эмгегин талбастан аракет кылып, кыргыз эл үчүн, биздин таластар үчүн, жалпы эле кыргыз эл үчүн чындык менен эмгектенип кызмат кылып берет деп ишендирип кете алам. Урматтуу талас элим, дагы айтып кетерим, Айткулов Муктар бүгүнкү күндө жогорку кеңешке бир мандаттуу схема менен кетип баратат. Муктар Айткуловдун бюллетендеги номуру 1. Өтө оңой, шыр эле жаттап калсаңыздар болот, номуру 1. Ушул бюллетенден акырын өзүңөрдүн жүрөгүңөр менен колуңарга калемди алып 1ди чийип коюңуздар, отметка кылып. Ошондой эле дагы бир белгилеп кетчү нерсе, 28 ноябрь ушу Айткулов Муктардын туулган күнү 55 жашка толуп атат. Бардыгы улуу Аллах Тааламдан. Биз ушу Аллах Тааламдын колдоосу менен, анан мекендештерим сиздердин колдооңуздар менен ушу Муктарды жогорку кеңешке өткөрүп коюбуз керек. Сиздерден суранам. Ылайым ушу Аллах Таалам өзү колдоп, биз себепкер болуп, ушу Айткулов Муктар жогорку кеңешке өтүп, депутат болуп, биз үчүн, эл үчүн кызмат кылсын. Ура! Жашасын талас эли! Муктарбек Айткулов өз жеринде өгөйлөнгөн жаштар үчүн орду толгуз жардам кылып, алардын турак жайлуу болушуна мүмкүнчүлүк түзүп берген. Мындан ары дагы өз жериме кызматымды кылып, кыргыз элибиздин жаркын келечеги үчүн салымымды кошоюн деп шайлоого аттанып жаткан убагы. Ассалому алейкум, урматтуу талас элим. Мына алдыбызда чоң сыноо келе жатат. 28 ноябрь ушул биздин Кыргызстандын, балдарыбыздын, неберелерибиздин келечегин аныктоочу күн. Ушул күнү кайдыгер болбой, баарыңыздар шайлоо тилкелерине келип, өзүңүздөр тандаган адамга добуш берүүңөрдү суранам. Кайдыгерлик кылып келбей койсоңор, силердин добушуңар уурдалган болот. Келгиле, ар кимиң өз тандоон кылгыла. Мени тандасаңар, мен силерди уят кылбаган, парламентте таластын таламын талашкан депутатыңар болуп берем деп айталам. Мен депутат болбой деле көп маселени чечип келгем. Батирлеп жүргөн кыргыз жаштарына турак жай маселесин чечүүдө биз Бишкек шаарында зор эмгек кылдык. Ал жерде жалаң таластык эмес, 7 дуандан чогулган жаштар чогулуп Бишкек шаарынын тегерегинде 47 жаңы конуш түптөп, бүгүнкү күндө ошол 47 жаңы конушта 500 миңден ашуун биздин жарандар жашап жатат. Бул кылган ишибиз депутат болбой эле кылынган иш. Муну менен биз жаштардын турак жай маселесин Бишкек шаарынын тегерегинде чечтик. Мындай маселе ар бир областта, ар бир районда, ар бир айылда бар. Кудай буйруп, мен депутат болуп шайланып калсам, биздин келечегибиз болгон жаштардын турак жай маселесин биринчилерден болуп көтөрүп, айылда ушул жер ала албай жүргөн, турак жай маселеси чечилбеген адамдарга колуман келишинче жардам берем. Анын чечилиш жолун да билем. Буйруса, менин программамдын эң биринчи кадамы ошол болот. Урматтуу шайлоочулар, 28-нде келип активдүү катышкыла. Ар кимиң өзүң тандооң бар. Президент Садыр Нуркожоевич Жапаров кыргыз элине тандоону өзүнүн колуна берди. Люстрация деп баарыбыз айтып атабыз. Люстрация бул тазалануу. Ушул сам таза депутаттарды, булганбаган депутаттарды, кечөөңкү айткан сөзүн бүгүн аткарбаган депутаттарды шайлап жаңылып калбагыла. Мен жогорку кеңешке депутат болуп шайланып калсам, эч качан таластарды жер каратпайм.
колуман келишинче таластар наамын талашып, жалпы кыргыз эл үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн кызмат кылам.